Оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын элге кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, баарыңарды жаңы 2023 жылыңар менен куттуктайбыз. Бул жыл адилеттүүлүктүн, элибиз күткөн маанилүү өзгөрүүлөрдүн жылы болсун. Өлкөбүздө зөөкүр авторитаризмдин мизи кайтып, эркиндик, акыйкаттык жана демократия үстөмдүк кылсын. 2023 жыл мурдагы жылдарга караганда социалдык, экономикалык жактан оор жыл болот. Жакырчылык 40%га чыгат, жумушсуздук күчөйт, тамак ашка, электроэнергияга баалар дагы көтөрүлөт. Мигранттардан келген каражат кескин азаят. 2022 жылдагы бизнеске болгон басым менен куугунтуктан бул жылы салык базасы кыскарат. Бюджеттин айлык акылары боюнча популисттик милдеттмелерин аткаруу оор болот. Авторитардык бийликке эл аралык уюмдар, донор өлкөлөрдүн жардамы кыскартат. Кыскасы, жакырчылык, жумушсуздук жана эл менен бийликтин ортосундагы ажырым күчөйт. Ушул оор социалдык экономикалык фонддо авторитаризм менен эркиндиктин күрөшү уланат. Авторитаризм бир караганда күчтүү, ресурстуу көрүнгөнү менен тарых дүйнөлүк үлгүлөр көргөзгөндөй жыйынтыгында алсыз жана коркок болот. Эркиндиктерге болгон элдин күрөшү сөзсүз авторитаризмди жеңет. Буга башка өлкөлөрдү айтпай эле өзүбүздүн 2005, 2010 жана 2020 жылдардагы саясий окуялар үлгү боло алат. Биз бириккен демократиялык кыймыл бул жылы бардык мекендештерибизди, жаштарыбызды, эгемендүү журналисттерди, активдүү жарандарды жана саясатчыларды Кыргызстандын конституциясы, эл аралык конвенциялар жана Бириккен Улуттар уюмунун нормалары гарантиялаган сот адилеттүүлүгү, эркин медиалар, саясий атандаштык, сөз жана чогулуш эркиндиктери үчүн бардык мыйзамдуу жолдор менен күрөшүүгө чакырабыз. Биз ушул идеялар жана баалуулуктар улутубузду жана өлкөбүздү оор абалдан алып чыгарына толугу менен ишенебиз. Биз баарыбыз өлкөбүздүн келечеги үчүн ушул идеялардын жана баалуулуктардын тегерегинде биригүүгө милдеттүүбүз. Эркин жана адилеттүү Кыргызстанды бизге эч ким келип куруп бербейт. Келечектүү Кыргызстанды бизге окшогон идеяга берилген эр жүрөк өмүрүн арнаган жарандар гана кура алат. Дүйнөдөгү бардык мыкты өлкөлөрдүн жарандары эркиндиктер, адилеттүүлүк, демократия үчүн авторитаризм менен күрөшүп келген жана күрөшүүдө. Биз дагы күрөшүүгө милдеттүүбүз. Бириккен демократиялык кыймыл эркиндиктер жана демократия үчүн күрөштү улантабыз жана эшигибиз каалоочулар үчүн ачык экенин белгилейбиз.